Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бука багуунун сырларын сиздерге тартып көргөзөбүз. Мынакей биринчи там сарайды кандай салынганын көрүп коюңуздар. Азыр бул жерде примерно азыр буканын санын эсептейбиз. Бир 30га жакын бука байланып турат. Бул букалар ушул тапта 8 айлык, 9 айлык, 1 жашка жеткен букалар бар экен. Биринчи партиясы уже этке тапшырылып кетиптир. Бул азыр жаңы байланган букалар экен туугандар. Азыр кандай семиртет, кандай жем берет, ушуну өзүм эле азыр сурап эме кылдым. Азыр сиздерге айтып көргөзүп берейин, канча эртең менен кандай жем берилет, канча суу берилет. Суу бериш маселен суу токтобой чыгат экен, ушул суудан түшкө мал ичет экен туугандар. Мисалы үчүн таң атты дейлик, таң атканда уже саат 7-8-дерде ушул букалар 2 килограммдан жем салынат экен. 1 килограммы макашак, жүгөрү шак, 1,5 килограммы күн жара, 1,5 килограммы кебек кылып 2 килограммдан ар бирине берет экен. Андан кийин аны жеп бүткөндөн кийин туугандар чөп салынат экен. Андан кийин эле чөп салынып түшкөн маал бул букаларга суу берип, сууну дагы тоюшунча ичет экен. Тоюшунча ичкенден кийин кечке маал ошол эле нерсе кайра кайталанып, саат 7-лерге кайталанат экен дагы. 1 килограмм айтып өттүм, эртең менен берген жемди. 1 килограмм макашак, андан кийин 1,5 килограмм кебек, 1,5 килограмм кебек, 1,5 килограмм күн жара аралаштырып, курук эле ойдон, эч кандай суулабай эле берет экен. Ошондо бул букалардын семириши аябай жакшы болот экен, тез результат көргөзөт дейт. Бул жерде баккан ээси туугандар. Ушундай алдын ушундай куруктап жакшы багыш керек экен. Мисалы мына караңыздар, таптаза болуп түшкөн мал бир кыгы чыгарылат. Жакшы кылып багат экен. Биринчи партиясы уже бул жерде сатылып кетиптир. Мына тамдын түзүлүшү дагы өтө жакшы экен. Мындай вентиляционный айнектер жакшы коюлуптур. Мындай жыт дагы өтө көп. Бул жерде жыттанбай тургандыгы байкалып атат. Мына ар бирине дагы мындай нумерацияда коюп коюшуптур. Бул жерде bundan мурунку партиясында толуп турган малдар уже сатылып кеттиптир. Кийинки партия азыр дагы толтуруп атабыз деп атат. Мына тамдын түзүлүшүнө караңыздар, аябай жакшы салыныптыр. Жарык болот экен, эч кандай күндүзү лампанын кереги дагы жок экен. Себеби мына айнектер аябай көп. Жыт дагы чыгып кетүү немеси каралган экен туугандар. Вентиляция. Мына акырдын дагы бийиктигин азыр ченеп көрөлү. Примерно бир 65-70 сантиметр экен. Бул жактан адам басып жүргөнгө 1 метр калтырат. Бурунку видеодо мен айтып өттүм эле, башка там сарайды ошол жерге тартылган видеодон көрсөңүздөр болот. Акырдан малдын байланган арыгына чейин 2 метр место калтырып, ушундай там салсаңыздар болот экен. Бул жактан дагы басып жүрүүчү жолдор дагы бар. Мынакей караңыздар туугандар. Кимге бул видео жаккан болсо, буканы кантип багат, бул видеодон көрүп алсаңыздар болот экен. Биринчи алганда ушундай жаштагы 8 айлык, 9 айлык, 1,5 жашка чейин алып баксаңыздар болот экен. Ушул букалар мына кичинелери 36 миң, 40 миңге чейин сомго алынган букалар экен булар.
ушул бир 6-7 ай максимум караса бир жакшы результат берип, малдын ошо жем чөбүн жакшы убактысында малында берип караса булар жакшы результат берет экен семиришине. Андыктан туугандар, бул видео кимге пайдалуу болду, өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди комментарийге жазып калтырып кетиңиздер. Жаккан болсо класс басып, жаңы гана бука багам деген биздин жарандарга бөлүшсөңүздөр болот. Кандай багылат? Тамдын бийиктигин айтып өтөйүн. Бул тамдын бийиги өтө бийик салыныптыр. Бир 3 метрче чыгат экен ортосу. Нар жагына уклон менен 2,5 метрче калтырылып кетиптир. Мынакей достор, аз да болсо пайдалуу кеңеш болду деп ойлойм. Мына акырдан дагы, акырдын аралыгы 40 сантиметр чыгат экен. Акырдын ортосунда көрүңүздөр. Азыр ушул жерден канча мал батат, мына нумерациясынан эле көрүп коелу. Ошондо ар биринин ортосу 1,20 метрден калган болсо, ушул жерде эки жагына мынакей 98, 99, 100 бука байланат экен. Бул жактан бирден башталган, мынакей 100. Ошондо 1,20 метрден болгондо узундугу 75-80 метр болгон ушул там сарай 100 бука бата турган жер экен туугандар. Мынакей бүгүнкү пайдалуу кеңеш бука багуу аткорм көрсөтүүсүн туугандар соңуна чыгарабыз. Дагы эмнелерди сиздерге тартып көргөзүп берели, аны комментарийге жазып калтырсаңыздар болот туугандар. Биздин каналга катталыңыздар. Бул видео жаккан болсо класс басып, бул видео менен бөлүшүңүздөр туугандар. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Замир болдум. Көрүшкөнчө туугандар.